Токтогул районундагы эң жаш баатыр эне Тоолуу Өзгөрүш айылында жашайт. Алипова Сабиракан 41 жашта. Учурда 4 кыз, 3 уулдун энеси. Өзү дагы көп балалуу үй бүлөдөн чыккандыктан бала кезден эле баатыр эне болууну самаган экен. 2011 жылы эне даңкым алгам. 2014 жылы баатыр эне медалын алгам. Мен да жаш кезимде көп балалуу болсом экен, ата-энемдей баатыр болсом экен дечим, бирок тилегим берди, Кудай таалам. Каарманыбыз 17 жашында турмушка чыккан. Жогорку окуу жайда окуп, бир кесиптин ээси болбосо дагы бактылуу баатыр эне статусуна 35 жашында ээ болгон. Оксатында баардык нерсе өттү. Азыр жакшы элебиз, шүгүр. Ушу малга чыгабыз, жайлоодо мал кайтарып, тиричибиз. Ошо кызым эме бүткөн эмесмин. Себеби ата-энем 11-де бүтүп турмушка берген. Ата-энелер илгери сүйлөшүү деген жок болчу да. Уялбаш керек, тарс айтыш керек. Алиасбек, алгыра чайдан тамактан жегире. Балдарыма тургузуп бардым, тамактатып, жолдошум болсо мал санын ырастайт, алардын чайларын ырастап, сабакка жөнөтөм, кайра келишет. Эмелерин күндөгү эмем да, турмушта айылдагы. Жолдошу Айбек мырза көпчүлүк учурда мал чарбачылыгы менен алек болот. Ошол жумуш менен эле жети баласын жетишээрлик деңгээлде камсыздап келет. Ал эми балдар болсо чоңойгон сайын колуна кол, бутуна бут болуп жардам берип, аздыр көптүр колдон иш алып калышкан экен. Жаңы эле эшикте мал менен алектенем. Келинчегим болсо ушу балдарды тарбиялап, сабактарын эметип турат. Мен дагы аларга жардам берип турам. Эң жакшы эми кыйынчылыктар болот, ага ушу жеңиш керек аны. Азыр бактылуубуз. Эне бул мээримдүүлүктүн символу. Каарманыбыз жети баласын бирдей карап, мээримин ар бирине кемитпей төгөт. Мира Абдылдаева, Алтынбек Кубанычбеков, Нью ТВ.